Кыргызстандын тышкы саясаты Кремльге көз каранды болуп келгени маалым. Түркия, Европа жана Азия өлкөлөрүн деңиз аркылуу байланыштырат. Туугандык мамилебизге канчалык бап эстегени? 5 миллиард, 6 миллиарддык инвестиция алып келиш оңой эле нерсе болуш керек эле дейм да. Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана обвинили Киргизию. Тышкы саясатта кимге басым жасаш керектиги тууралуу кайчылаш пикирлер талкуу жаратты. себеби Кыргызстан Түрк кеңешинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Президентибиздин бул айткан сөзү абдан жакшы. Birleşik Devletleri Başkanı Biden Түркия соңку жылдары тышкы саясатта маанилүү ийгиликтерге жетишти. Түштүк Азиядан тартып Африка жана Латын Америкага чейинки мыкты дипломатиялык карым-катнаштарды түзө алды. Asya ile Afrika'yı, Avrupa'yı. Түркия, Европа жана Азия өлкөлөрүн деңиз аркылуу байланыштырат. Жана кен байлыктарга ээ болгон өлкө. Türkiye'de yeraltı kaynakları çok zengin. bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Түркия Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныганы, карыз берүү аркылуу эмес кайтарымсыз түрдө жардам бергени, чоң державалык мамлекеттерге окшоп Кыргызстанда империалисттик максаттарды көздөбөгөнү, туугандык мамилебизге канчалык бап эстегени жумурай журтка маалым. Ушундай өнөктөш тууган каны бир жаны бир элден 5 миллиард, 6 миллиарддык инвестиция алып келиш оңой эле нерсе болуш керек эле дейм да. 5 миллиардерди алып барсак 1 миллиард. Ошол деле Кыргызстанга алып келсе болот. Анан аны дагы баягындай акыркы эмедеги эмес, уровендеги эмес. Именно электричество чыгара турган, башка экономикаларга локомотив боло турган да. Sizi resmi heyetinizle birlikte Kırgızistan'a bir kez daha davet ediyorum. Resmi ziyaretinizde bekliyoruz sizi. Айрым тышкы күчтөр бергенин доолап, өлкөбүздүн ички саясатына кийгилишип, оппозициялык лидерлерди төңкөрүшкө шкактап, өлкөбүздөгү диний жана этникалык топтордун ортосунда душмандыкты козутуп келгендиги айдан ачык. Киргизия. Очередные выборы, очередная революция, очередная попытка захвата власти. Всю ночь в Бишкеке шли беспорядки и столкновения с ОМОНом. Разграблен и подожжен Белый дом. Бирок биздин саясий элитабыз жакшы билет, айрым тышкы күчтөр Кыргызстандын тагдырын чечкенге белсенип, кээде ийгиликке жетишкенин айтып өтөлү. Chaos in Kyrgyzstan as protesters seize a police van. They slam it through the gate of the central government headquarters in Bishkek. Ал эми Түркия болсо биздин ички саясатыбызга кийгилишпей, биздин маданиятыбызды, үрп-адаттарыбызды өнүктүрүүгө аракет жасап келгенин унутпайлы. Саламатсызбы, сиз Автор ТВ медиасын көрүп жатасыз. Мен аты-жөнүм Майжигит Матраимов. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы алака катыш жана эки мамлекеттин тышкы саясаттагы орду тууралуу сөз кылабыз. Соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Бул өлкөлөр менен тамырыбыз менен тарыхыбыз жалпы, тагдырыбыз дагы жалпы. Түркиянын президенти Речеп Тайип Эрдоган Түрк кеңешинин таасирин арттырууга жан өргөн сайын ага каршы болгон Москва Орто Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен салттуу мамилесин сактап калууга аракет кылып, ошол эле кезде аларга үстөмдүк кылуу саясатын сактап калгысы келет. Киргизия, скажем. Ну, это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как выбором, так переворот. Өлкөбүздөгү октябрь окуяларына чейин Кыргызстандын тышкы саясаты Кремльге көз каранды болуп келгени маалым. Садыр Жапаров президент болуп келгенден кийин кайсыл бир державага көз каранды болбой, көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөрүн жар салган. Эгемен Кыргызстан Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Жапаровдун бул билдирүүсү Кремльге жага бербеген өңдү. Мындай учурда Орто Азия өлкөлөрүн бири-бирине тукуруп, жаңжал чыгаруу адатка айланат. В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана обвинили Киргизию в провокации. Киргизия же, в свою очередь, утверждает, что Таджикистан использует минометы и гранатометы.
50 адамдын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чегарасында Кремль Кыргызстанга агрессивдүү мамиле жасаган Душанбени колдогондой туюлду. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен талаштуу делген чегара аймагында Москва өз кызыкчылыгына карап, геосаясий амбицияга салып койгондой туюлду. Россия поставила в Таджикистан военную технику и вооружение, чтобы помочь с обеспечением безопасности. Чегарадагы көп сандагы адам курмандыктарынан кийин Кыргызстан тышкы саясатта кимге басым жасаш керектиги тууралуу кайчылаш пикирлер талкуу жаратты. Бирдем болуп кетсе Кыргызстанга Европа, Америка, Кытай же Орусия жардамга келет деген сөз миф экени белгилүү болду. Чегарадагы жаңжалдан кийин Садыр Жапаров Душанбеде сүйлөгөн сөзүндө башкалар айтпаган пикирди ачыктап чыкты. Ал жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмун кескин сынга алды. Выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства-члена. Со своей стороны, Кыргызстан намерен и далее продолжать стратегический диалог с партнерами по организации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях обеспечения эффективности и результативности. Темабызга кайрылалы. Октябрь окуяларынан кийин саясий стабилдүүлүк Кыргызстанда орун алган соң Түркия менен Кыргызстандын карым-катнашы жаңы нукта жемиштүү уланды. Чегарадагы жаңжалдардан кийин Кыргызстандын аскердик күчүн чыңдоо мезгилдин талабы экени белгилүү болду. Дүйнөдө 5 гана мамлекетте бар Түркиянын пилотсуз учуучу учактарын Кыргызстан биринчи жолу мамлекеттик бюджеттен акча которуп сатып алды. Ошондой эле сооттолгон 40 аскердик техника чегара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана мамлекеттик чегараны бекемдөө үчүн Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен сатылып алынды. Өткөн жылдын 12 ноябрында да Түрк кеңешине мүчө өлкө башчылардын жашыл технологиялар жана санариптик доордогу шаарлар аттуу 8-чи саммитинде Садыр Жапаров Түрк кеңешинин финансылык очогу Бишкекте болушу керектигин айткан. Биздин мамлекетте түрк уюмдарынын жоктугун эске алып, бул финансылык институтту Түрк инвестициялык фондун Бишкек шаарында жайгаштырууну ылайык көрөбүз. Фондду Кыргызстандын борборунда жайгаштыруунун финансылык гана эмес, саясий да мааниси бар. Себеби Кыргызстан Түрк кеңешинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Президентибиздин бул айткан сөзү абдан жакшы. Буну аягына чейин талап кылышыбыз керек. Негизинде Түрк кеңешинде азыр ошол 5-6 республика болгон болсо, анын эң чоң локомотив экономикасы Турция. Bunun bir yıllık tavır обороту 1 trilyon dolarга жақын, dünyadagı 16-cı ekonomikada. Biz eğer finansal senterdi Kırgızstan'a kurgan bolsok, Kırgız işgirlerine arzan bağda kredit bere alabыз. Türkiye bundan bir neçe yıl murun AQŞ менен араздашып, Siriya сыяктуу маселелер менен алек болуп келсе, учурда өздөрүнүн экономикалык маселелери менен убара. Мындай шартта Türkiye тышкы саясатта Кыргызстанга канчалык маани бере алат деген суроо жаралат. Tüm Türkiye бардык түрк тилдүү өлкөлөр Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия биргеликте иштешибиз керек. Экономика, жаратылыш газ, инвестиция жана өндүрүш тармактарда чогуу иш алып барабыз абзел. Mesela Расмий Анкаранын Борбор Азияга болгон саясаты соңуна чыкты деп ойлогондор да аз эмес. Бирок бир нече уюмдар эки өлкөнүн ортосунда жигердүү иш алып барып келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин убагында Түркия менен мамилебиз бир аз солгундай түшкөнү менен ТИКА жана Түрксой сыяктуу уюмдар Борбор Азияга жаңыча кадам таштап, бир нече долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыра алды. Мисалы Кыргызстанда Түркия куруп берген Манас университети бар. Экономика, саясат, коммуникация, айыл чарба бардык тармакта адистер даярдалууда. Бардык түрк тилдүү мамлекеттерде ушундай иштер уланышы керек. Болгондо да стабилдүү уланышы керек дегенге кошулам. Dolayısıyla Дүйнөдөгү бирден бир мегаполис Стамбул шаарында кризис өкүм сүрүп жаткандай. Андыктан Түркиянын улуттук валютасы лиранын төмөндөшү, AQŞ жана бир катар дүйнөлүк державалар менен мамилеси чыңалып бара жатат. Bunun sebeplerinden bir tanesi tüm dünyanın gözü. Мунун себебинин бири бүткүл дүйнөнүн кызыгуусу Анадолуда. Түркиянын өсүп өнүгүшүн каалабаган тышкы күчтөр
чоң империялар бар. Ага карабастан Туркия туруштук берип, өнүгүүсүн улантууда. Кемчиликтер барбы? Ооба, албетте бар. Туркия мамлекети ген байлыктарды баалоодо, айыл чарбага көңүл бурганда, азык-түлүк өндүрүшүнө көңүл бурганда жана суу байлыктарын коргогондо мындан да өнүккөн өлкөгө айланат. Çok daha farklı bir ülke durumuna gelir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre Башта айтып өткөндөй, Садыр Жапаров Кремльге жүгүнмө саясаттан баш тарткандан кийин Россия дүйнөлүк кризисти шылтоо кылып, газ, мунай, бензинди кымбаттатып, Кыргызстанга экономикалык санкция салып жаткандай. Киргизия. Ну а что там, это впервые, что ли? Там постоянно эта чехарда происходит. Коңшу Казакстанда болуп өткөн окуяларда казак бийлиги чет өлкөлүк жангечтер Кыргызстан аркылуу өтүп, Казакстанга кол салганын айтты. Ошондой эле кыргызстандык музыкантты митингчи кыла коебуз деген спектакли ишке ашпай калды. Предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Албетте мындай окуялардан кийин Садыр Жапаров жооп кайтарышы керек болчу. Ал ЖККга мүчө өлкөлөрүнүн онлайн жолугушуусуна катышкан жок. В последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам. Биз жогорудагы мисалдар менен эмнени айткыбыз келет? Улуу Осмон дөөлөтүн курган Түркия кандай гана геосаясий оюндарга кабылбасын, өздөрүнүн аскердик техникасын, экономикасын чыңдап, чоң державалар менен тирешип, өнүгүп келет. Türkiye'de 86 milyon halk var. Onun içinde 1 milyon 800 bin kampanya var. Bu kampanyalardan 50-60%'ı Orta Anın çakan. Bunday Türkiye ekonomikasının bel söğüğü değil, Nisuşi'ye Orta Anın çakan bizneste. Her bir 5 çoğun kişiden biri предприниматель. Türkiye'de торговый palata sistemaları abdan жақсы қолданылған. Her bir ayılda емес, her bir rayonda, her bir şehirde торговый palatalar kurulgan. Her bir biznes ошол жака мүчө болуп кирет, өзүнүн бизнесине карата ошол жерге мүчөлүк акчасын төлөйт. Ошол организациялар ошол сооданы, бизнести өнүктүрүү үчүн сабактарды өткөзүп, тренингтерди өткөзүп даярдашат элди. Тарыхта улуу кыргыз каганатын курган Кыргызстандагы, анын ичинде саясатчылар чыгышчыл, батышчыл же Кремльди кудайындай көрбөй, бир муштумдай түйүлүп саясат алып барса, ат чабым алдыга кеткен өлкөлөрдү тайторудай кубалап жетип өнүгөрүбүз анык. Эгемен Кыргызстан, Америка, Европа өлкөлөрү, Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдар менен мамиле түзүүнү улантууда. Өлкө демократиялык жолдон тайбай 165 республика менен кызматташып, башка мамлекеттер менен да дипломатиялык мамилени түзүүнү улантууда. Учурда Кыргызстандын тышкы саясаты жаңы тепкичке көтөрүлдү десек жаңылбайбыз. Менин аты жөнүм Айжигит Матраимов, сиз Автор ТВ медиасын көрдүңүз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта туруңуз.